Саламатсыздарбы, математика сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 16-сентябрь күнгө шаршемби класс иши өтүргөн темабыз кемитүүнүн жолдору. Сабагдын максаты кемитүүнүн жолдору боюнча билимдериңер тереңдейт, арифметикалык амалдар жөнүндө түшүнүүгө үйрөнгөт, тактыкка, тазалыкка тарбияланасыңар. Китебиңердин 69 мисалын карайсыңар. Мында үчтүү кемитүүнүн жадыбалы берилген. Өзүңөр улантып, чыгарып дептериңерге жазасыңар. Кийинки мисал 70 мисал. Муну дагы чернеңерге чыгарып, дептериңерге 3 катарга бөлүп жазасыңар. 71 мисал окуйлу. Марат 3 см кесинди сызды. Сен андан 2 см узун кесинди сыз. Кесиндин узундугу канча сантиметр болду? Кандай амал жазасың? Карандаш менен түз кылып 3 см кесинди сызасыңар. Ага улай эле 2 см кесинди сызасыңар. Кош амал менен чыгарабыз. Эми баардыгын кошобуз. 3-кө 2-ни кошсок 5 см. Демек жалпы узундугу 5 см. Мында 71 мисал деп анын астына чийип жазып коесуңар. 72 мисал. Мынакей биякта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. Булар так сандар. Ал эми арасында калып калган сандар булар жуп сандар. Эми ушуну 2 катарга бөлүп жазасыңар. Муну дагы дептериңерге 72 мисал деп мынакей астына 2 катарга бөлүп жазып койдум. Так сандар, анан жуп сандар. 73 мисал. Узундугу 6 см болгон жана 2 муундан турган сынык сызык түз. Муундардын узундугу бирдей болсун. Ал үчүн биз 6 см 2-ге бөлө алабыз. Демек 3 см сызабыз. Мынакей 2 муундан турган сынык сызык. Муну дагы дептериңерге жазасыңар. 74 мисал. 5-ке 6-га 7-ге 8-ге 9-га канчаны кошсо 10 болот. 5-ке канчаны кошсок 10 болот. Мисалы 5 кошулган 5 бара 10. Ушул сыяктуу кылып өзүңөр табасыңар. Кийинки мисал. Үй тапшырма номер 75-76 мисал. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.